болушту. Вебинарыбыз жакшы болбой калган, слайддар жакшы көрүнбөй калган. Ошондуктан баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Сонун өзүбүздүн вебинарыбызды баштайбыз. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетейин. Бүгүнкү вебинарыбыздын темасы кандай да? Эмнеден баштайм? Жаңы катталган партнерлор үчүн менден лайфхактар, советтер кантип иштеп атам азыркы күндө ошолор жөнүндө ачык айрым бөлүшүп кетем. Красноярск дейт. Ассаламу алейкум. Аты жөнүм Барат Өмүркан, 29 жаштамын, Жалал Абадтан болом. Компания Oriflame'де золотой директор, открытый квалификация старшего золотого директора. Көбүндө эле азыр кечирим сурайм, мен кичине секинирээк сүйлөп атам. Көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө эң көп берилүүчү суроо бул эмнеден баштайм, кантип баштайм? Жаңы катталган партнерлорго ушул суроо же болбосо уже адам жаздырып алып эмне кылышын билбей аткан биздин командабызда лидерлер аябай көп. Ошолор үчүн сразу реклама. Инстаграмдан Барат Өмүркан деп подписка болуңуздар, Ютубтан, WhatsApp'тан суроолоруңуз болсо жазабыз да. Компания Oriflame'де мен компания өзүм жөнүндө кичине историямды айта кетейин. Компания Oriflame'де мен Oriflame'ге чейин мен ким элем да? Обычная мигрантка. Салам, Жанаргүлжө. Обычный мигрант кыз, 18 жашта Москвага келгенмин. Мындай билесиңерби, мен сүрөттү ушул до Oriflame'ге чейин деген сүрөттө эч кандай сүрөт таба албайм да, кыйнала берем каждый раз. Но биринчи сүрөттө бул Кремльде 2019-жылы 19 жашымды белгилеп Москвага келгенден кийин 1 жылдан кийин түшкөн сүрөт. Бир гана ушул сүрөтүм бар экен, башка Oriflame'ге чейин сүрөткө деле түшүштү билбеп турмун. Официант болуп иштедим да. Кыргыз кыздары, мигрант кыздар кайсыл жерде иштесе, ошонун баарында иштеп көрдүм. Бирок мага акыркы иш ордум бул официант болду. Мен көбүнчө ресторанный бизнесте иштегенмин. Ресторанный бизнесте окуганмын, бирок в дальнейшем алып кете алган жокмун, потому что аны баарыбыз эле билебиз. Турмуш шартка байланыштуу же болбосо кызыгыш болгон эмес, убактым болгон эмес, окуйм десем баламды карай турган адам болгон эмес, баламды карасам окуй турган адам болгон эмес, баламды карайын десем же иштей турган адам болгон эмес. Ошон үчүн окуумду таштап салганмын. 4-курска келгенде Москвада окугам. Бирок эч качан өкүнбөйм. Азыр Кудайга шүгүр да, компания Oriflame'ге жазылгандан баштап бизде азыр аябай көп суроолор, эмнеден баштайм, эмне кылам да деген суроолор болот. Биз дагы золотой директор болгонго чейин мен өзүм обычный гость да. Обычный мен дагы мигрант болгонмун. Обычный мен дагы баштаганда эмнеден баштаганда 2014-2015 жылдары, 2014 жылдын аягында Oriflame компаниясында иш баштадым. Иш баштаганда мен биринчи эле тааныштар тизмегинен чалып чакырдым, классташтарымды чакырдым. Эгерде бүгүн классташтарыңарды чакырып аткан болсоңор, келбей аткан болсо ничего страшного. Мага деле ой, сен директор боло берчи, анан көрөбүз деген жоопту укканмын чакырганда. Силерде дагы ошондой болсо, единичка бирлерди коюп коебуз да. Мастер класс өткөнбүз. Бул Элбан эженин аябай бизге сонун методу да. Тааныштарды, тааныш эместерди чакырып мастер класс өткөнбүз. Мына жерде сүрөттөрдө көрүнүп турат. Каталогдор катканбыз. Анда WhatsApp, Одноклассники, Instagram эч нерсе жок болчу. Инабатканда да ошондой болуп аткен, Зүлфү эже да ошондой болуп аткен. То есть каждый адам бул нерсени басып өтөт да, жөн эле жерден келип калбайт. Экинчи момент, планёрка кылганбыз, каталог таратканбыз. Мен эртең менен эле айттым. Каталогду ушунчалык даже бир күндө 50 штук, 100 штукка чейин таратып болчук, потому что командабызда эч ким жок эле. Биздин максат, менин максатым команда түзүү, эртерээк командамды чоңойтушум керек, мен дагы максаттарыма жетишим керек деген лозунгду алганмын. Мен Oriflame'ге жөн жерден келген эмес. Менде деле каршылыктар болгон, жолдошум каршы болгон. Азыр мен беймарал саякаттап жүрөт да, билебиз аны. Жол киреме чейин бербей койгон күндөр болгон. Ыйлаганмын, ачка калганмын, кийимим жок болгон. Күйөөм шашлыкка барабыз дейт, мен выходнойдо школага барам дейм.
той койдо билбейм школага кетишим керек деп шашлыктан качып кеткен күндөрүм болгон. То есть Арифлейм оңой болбойт да. Если силер бул нерсени бир нерсеге жетем десеңер, обязательно бир нерседен кетиш керек да. Мен какой-то определенный ушактардан, определенный шашлыктардан, определенный отуруштардан убактынча кечкенмин для того, чтобы результат көрсөтүп, өзүмө жана башкаларга мындай өзүмө ишеничте менин колуман келеби деген суроого жооп алгым келген да. Договор түзүп келгенмин. Мен ушунча убакыттын ичинде если Арифлеймден акча иштебесем, мен Арифлеймде башка иштебейм деп ошол договордун үстүндө иштегем. Школалар, сабактарда и биринчи банкеттер Арифлейм менен көп эле нерселерди үйрөндүм да. Азыркы күндө кандай результаттар болуп жатат да бизде. Компания Арифлейм менен мен саякатка барышты үйрөндүм. Бүгүнкү күндө мына жерде Египетте бардык сүрөттөр баткан жок, баткан тапкан эле сүрөттөрдүн коштум. Арифлеймге чейин загранпаспортум болгон эмес, хотя у меня российский паспорт был да, мен керек деп даже российский паспорт эмне экенин да билчү эмесмин. Испания, Кипр, Сочи, Германия, Турция, Америка, Швейцария, Пальма де Майорка. То есть ушул мамлекеттерди көрүү мага Арифлейм менен ушул нерселерди көрүү мага насип кылды. Бирок мындай да, мен силерге айтарым, дело в том, что силердин азыркы күндө менин убактым өтүп кетип атат. 3 ай болду, 5 ай болду, 1 ай болду да, кээ бирлерине 1 жума болду, 5 жыл болду. Сиздердин результатыңыздар качан болгон, качан силер принимать этесиңер решение, ошондо силерде результат болот. То есть мен результат кылам. Убактыңарды силер результатка гана теңеңилер да. Экөө бири-бирине төп келгенде анан кийин сиздерде результат болот. Бул саякаттар жөнүндө эмнелерге жетиштим. Элбан эже менин слайдымды жылдырып койсун, мен таппай калдым. Всё. Бүгүнкү күндө результаттарда золотой директор, жеке ишкер, өзүм үйүмдө өзүмө өзүм кочоюн, эч ким мени эч нерсе дебейт. Жылына миллиондон ашык доход, чектер да, саякаттар жөнүндө айтылды. Классная команда, международная. Бүгүнкү күндө менин командам азыр 6 мамлекетте бар. Когда-то бир өзүм келип, бүгүнкү күндө эгер сиздер жаңы новичоктор болсо, бул жака экилерди коюп коебуз, потому что мен когда-то өзүм отуруп, менде дагы ушул нерсе болушун каалайм, мен дагы ушул нерсени кылам деген решение принимать этип, бүгүнкү күндө бир менин решениямдан мен деги азыркы күндө командам 6000ден ашык киши бар, может быть даже 10 000. Кыргызстан, Россиянын бир канча шаарлары, Кыргызстанда бир канча офистерибиз бар командабыздан, Казакстан, Өзбекстан азыр аябай өсүп келатат. Мына жерде дагы биздин командадан, менин командамдан Исаева Зульфия жаңы 9% чыкты, Өзбекстандан барып эле да. То есть когда-то эгер бүгүн силер решение принимать эте албай аткан болсоңор, просто мени элестетиңиздер да, через 3-4 года, может быть, через 2, через 3 года у вас будет такая команда, такие возможности. И кече жакында 2019-жылы мен ушул жерде бөлүшкүм келип турат. Азыр айткан эмес элем. 2019-жылы январда мен максат жазганмын. Эгерде сиздер максат жазбасаңыздар, обязательно жазыңыздар. Мен дальше айтып кетем. Ошол максатыма машина, үй, бриллиант деп жазган экем. Мен ал жакта дагы көп, 100гө жакын, может быть, даже больше да. 8 мартта ошол январдан кичине өтпөй эле мен өзүмө бриллиант шакекти алганга мүмкүнчүлүгүм болду. То есть это максатымдын бири болчу. Хотя мен ал максат жөнүндө давно ойлонуп жүргөм, бирок жазган кагазга түшүргөн эмесмин. Машина деген кем, Кудайым буйруп, 2019-жылы 27-июнда Шкода Октавия машинасын Арифлеймден алдык. 1 300 000 рубль турганда. Вот жакынкы күндөрдө Москвадан двухкомнатный квартира насип болоюн деп отурат. Кудайым буйруса насип. Ушул биздеги результаттар болгону
одно решение, одно. Биз силердин баарыңыздардын бүгүнкү күндө эгерде силер ушул вебинарды көрүп эмне үчүн менде болбойт, өмүр кандай болуптур, Эльбан эжеде болуптур, Чачки эже болуптур, Айнур эжеде болуптур, Мимоз эжеде болуптур деген решение бүгүнкү күндө бир решение чыгарсаңыздар, обязательно эмне сиздерде дагы ушундай болот. Просто нужно идти. Давайте эми темага кайрылсак да. Эмне үчүн компания Oriflame да? Компания Oriflame жөнүндө айта кетели, потому что бул жерде жаңы жазылгандар аябай көп экен. Компания Oriflame 53 жылдан бери бар. То есть Европада биринчи номер 1 компанияда, дүйнө жүзү боюнча номер 10, то есть 10-чу местеде турат. Но 2025-жылга койгон максаты компаниянын бул номер 1, дүйнө жүзүндө биринчи болгусу келген. 69 мамлекетте бар. То есть сиз колдонгон wellness продукциясын же болбосо сиз колдонгон паста, щетканы дүйнө жүзүндө 69 мамлекеттин адамы колдонот. То есть ой, Oriflame алдайт десеңиз, 69 мамлекет доказательство да. Дүйнө жүзү боюнча рахмат. Дүйнө жүзү боюнча 3,5 миллиондон ашык консультанты бар. Өзүнүн продукциясын өзү чыгарат. То есть өзү производитель. Дүйнө жүзү боюнча 6 заводу бар. Бул дегени ар бир продукциясы запатентованный, исследовательский центрлер бар, институттар бар. То есть жөн эле бүгүн вот мына кремди мен коюш керек эле же крем для жирной кожага керек болуп атат, там спрос больше деп сурай турган болсо, бүгүн ойлонуп туруп чыгарып койбойт да. Компания Oriflame биз билген Novage кремин 8 жылдан кийин изилдеп, анан кийин бизге азыр 2025-жылда чыга турган продукцияларды азыр изилдеп атат компания да. Бул шведская компания. Шведтерди швед дегенде эле бул мындай туруктуу, аябай экологияга таза тыккан караган. Мисалы үчүн IKEA деген компания дагы бул шведтердики да. То есть шведская компания это что-то значит да. Жылына 17 жолу доход алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эмне үчүн Oriflame компаниясы да, эгерде сиздер бүгүн жаңы болсоңуздар. Дүйнө жүзү боюнча биринчи, единственная компания 15%деги менеджерден баштап чет мамлекетке саякатка алып барат. Болгон 15%. Это прям оңой. Эгерде кимде ким азыр турецкий ривьерага квалификацияга кетип аткан болсо, барыңыздардан плюстарды күтөбүз, потому что биз көрүшүбүз керек кимден канча, командадан канча адам барат экен да. Капиталсыз, то есть Oriflame компаниясы мага жаккан жери карапайым калктагы иштей алат. Акчаң жокпу? Ничего страшного. Сен нолдон баштап эч нерсе жоктон бар кылчу нерсе бул. То есть эч кандай акчаң жок болсо, сен Oriflame'де келип бизнес баштасаң болот да. Сонун мүмкүнчүлүк. Бул бардык эле компанияларда эмес да. Натуральный продукциялар күнүмдүк турмушта керектелүүчү. Эгерде сиздер сетевой компанияны тандап атканыңызда дагы бул нерсе аябай чоң даражага ээ, потому что эгерде силердин тандаган компанияңардын продукциясы бир жылда бир колдонулуучу болсо, или болбосо просто саат болсо, бул күнүмдүк колдонуучу эмес. Любой компанияда, любой жерде товар оборотко акча төлөп берет, в том числе и компания Oriflame'де. Компания Oriflame'де эгерде сиз колдонгон зубный паста дейин, эми эң бүгүнкү күндө менин примерим өзбекче болот. Обязательно өзбекстандык лидерлерибиз даярданып атат. Базарбай Абдукаримов болот буюрса. Эң керектелүүчү каражаттар. Дүйнө, мисалы үчүн эртең менен тишиңди жуудуң, бул сенин товар оборотуң. Крем койдуң, товар оборотуң. Wellness ичтиң, товар оборотуң. То есть күнүмдүк колдонуучу каражаттар да, бул менен товар оборот кылыш оңой. Бүгүнкү күндө менин командамдын товар обороту примерно 50 000, 60 000 баллды түзөт. Бул деген мен азыр мындай 5-6 миллиондук рубльдук товар оборот. Если Oriflame'де эч ким албай койгон болсо, анда 5-6 миң рубльдук товар оборот кайдан болот? Каждый 21 күн сайын да. Эң жөнөкөй маркетинг план, сонун буквально ар бир детально кимге канча төлөп берет, иштегенге бере турган, иштегенге акча бере турган компания. Жөн эле жазылып коюп, мен
кана мага акча деген да болбойт да. Бала чакаңызга наследство калтырып кетсеңиз болот. И MLM компанияларынын ичинен өзүнүн консультантына $1 миллион берген компания. Единственная компания. Башка компанияда бул мүмкүнчүлүктөр жок. Эми дальше. Эмне үчүн компания Oriflame'ди тандадыңыз да? Эгерде сиздер бул компанияда 3 мүмкүнчүлүк бар. Биринчи мүмкүнчүлүк бул продукция. То есть эгерде сиз продукция келген болсоңуз, продукция жөнүндө каталогдо жазылган, компания сайтында жазылган, любой интернетке кирип, любой продукциянын атын жазсаңыз, баардык маалымат кантип колдонуш керектиги бардыгы чыгат. То есть эгерде сиз кошумча акчага келсеңиз, каталогдон 20% гана пайда аласыз. Или болбосо 5000 рубль каталогдон заказ алсаңыз, 1000 рубль чөнтөгүңүзгө пайда калат. Но мен сиздерди бизнеске чакырам. Ким бизнеске келди, давайте ким продукцияга келген болсо бир коебуз, бирлерди басабыз, потому что я хочу, чтобы мен бизнеске келген адамдарды көбүрөөк көргүм келип турат. Кошумча акча тапкан болсо 2-ни белгилейбиз. И бизнеске келген биздин арабызда партнер болсо 3-тү жазабыз гана. Гүлсара эже Саттарова Санкт-Петербург шаарынан экен, продукцияга келиптир, келген экен. Элбан эже кошумча акчага келген, бизнеске келиптир. Бактыгүл бизнеске келгендер көп экен. Нурматов Нурали продукцияга келиптир. Каникей бизнеске да, бизнеске. Молодцы. Компания Oriflame'де бизнес курганда да, возможности да, бул жерде өзүңөрдү сулуу алып жүрүп, өзүңөргө карап, сулуулук тартуулап да, акча иштешиңер мүмкүн, в том числе. И үй бүлөңүздөр менен азыр эң актуалдуу тема бул. Баласы Кыргызстанда, өзү бул жакта, ата-энеси, то есть үй бүлөңүз менен үйдө отуруп акча табууга мүмкүнчүлүк. И, конечно, бул саякаттар, бул бизнес. Бизнес курсаңыз ушул нерселерди кылышыңыздар керек. Эми бизнести тандаган болсоңуз, обязательно 3 нерсени кылууга, 3 нерсени аткарууга даяр болушуңуздар керек. Эгерде бизнеске келдим деген адамдар болсо, обязательно жазып алабыз. Биринчиден, личный товарооборот кылыш керек, потому что эгер сен Oriflame компаниясынын продукциясын өзүң билбесең, өзүң башкаларга айтып бере албайсың. Или болбосо просто магазинди алмаштырыш керек. Мен азыр, например, мен өзүм личный балымды, личный товарооборотум, то есть личный товарооборот деген өзүңдүн определенный условия, өзүңдүн личный товарооборотун кылышың керек. Мен бүгүнкү күндө жанымда турат экен, ошончо көрсөтөйүн деп чечтим. 200 балл жасайбыз, директорлор билебиз. Aquaglow 50 баллга да, примерно 37 баллбы или канча балл эсимде жок. Омега-3, детский омега-3, детский кальций, жанымда барларын көрсөтөм. То есть мага личный товарооборот кылыш аябай эле оңой. Wellness ичкендер болсо, сиздер дагы күтөбүз да. Wellness ичем деп памхат этип койсоңуздар болот. Экинчи момент, обязательно бул 3 нерсени эгерде сиздер личный баллды кылып адам жаздырбасаңар, силер бизнес кыла албайсыңар. То есть у вас не будет результата. Обязательно рекрутирование. Бул рекрутирование деген сөз бул адам каттоо. Кайсыл жактан каттайсыз, это ваши проблемы. Нужно просто приглашать людей. Интернеттен каттайсызбы, каталог таратып каттайсызбы, личный чакырып келесизби, тааныштарыңыз болобу, алар бир гана өзүңүздүн баш орнуңузда. Эгер сиз бизнес кылам деп чечтиңизби, вы должны быть готовы чтобы ушул нерсени кылыш үчүн. Анан и үчүнчүсү бул обучение. Азыр рекрутирование боюнча дагы айтам, личный товарооборот боюнча азыраак айтам. Рекрутирование боюнча айттым, бизде көп суроолор. Aquaglow айрыкча эртең менен ичкенге сонун. Мен ичип атам. Мен Испаниядан 2 штук күйөөмө да берген, мага да берген. 2 штук ичип бүтө элекмин, үчүнчүсүн алып койдум. Сонун экен, 50 балл шак этип болуп калат экен да. И үчүнчүсү бул обучение. Эгерде обучение, то есть кесип ээлери болсо, мен билем, что бул жерде көп эле высшее образование адамдар бар. Например, Махбуба эже да, мына жерде отурган, мен азыр эсиме келди, мугалим.
Мугалим болуш үчүн канча жыл окуйбуз? 5 жыл окуйбуз. Врач болуш үчүн 10 жыл, 13 жыл, 15 жылга чейин ординатура, докторский и так далее, да. Арифлейм компаниясында для того, чтобы бизнес куруш үчүн өзүнүн определенный нюанстары, тонкосттары бар. Эмне обязательно окуп үйрөнөбүз. То есть спонсоруңуз айткан нерсени кылышыңыз керек. Обучаться, азыр мына вебинарга киребиз, мен ал боюнча дагы айтам. Жазып алгыла, бизнес куруш үчүн 3 нерсени аткарууга даярмын деп. Личный баллы 150 балл кылыш керек каждый каталог, потому что биз бизнес курабыз. Сен эгер бизнес курайм десең, башка жерде аябай көп акча киргизесиң. Вложение, да, финансист, экономист 5 жыл окушат да, Гүлсара эже да. А бул жерде дагы, чтобы сенде знания болуш үчүн, чтобы презентацияны зубрит этип, сонун айтып бере турган болуш үчүн дагы жаттап, конспекттелеп, бир канча видеолорду көрүп, айта ала турган болуш керек. Ошон үчүн эмне обязательно 3 нерсе жазып алабыз, потому что бул нерсе керек да. И эмнеден баштайм? Инстаграм. Мен командам үчүн вебинар өтүп атам, ошон үчүн менин командам киргендер болсо, баарыңыздарды карап туруңуздар демекчимин. Максат коебуз, максат коюуну үйрөнөбүз. Вот мен сиздерге айткан. Эгер сенин максатың жок болсо, сен анда мындай адреси жок кат кошойсуң да, адресиң жок. То есть жөн эле катты жазып туруп, кимге беришиңди билбей ошол жерде жатат. Ал сенин ичиңдеги эле бир, например, допустим, мен Америкага барышым керек эле десең, сен Америкага барыш үчүн туруп, ордуңан туруп аракет жасайсың. Изденесиң, көрөсүң кандай болот, кантип виза тапшырсам болот, каяктан алсам болот, канча акча кетет. Обязательно максат коебуз. Максатты мен бүгүн, өткөндө да айткам, бүгүн баарыңыздар эгерде максат койгон, даже, например, мен дагы максат койгон адамдар болсо, бүгүн жаңы жакшы 25 максат жазабыз. Жаңы. Потому что максатка жеткенден кийин обязательно жаңы нерселерге, например, мен үй алдым всё дебестен, дагы башка нерсе да, мисалы үчүн, или болсо мен бриллиант шакек алдым, же болбосо обычно мен сумка алдым, или болбосо мен 2 адам жаздырдым. Эмес, андай эмес. Ал максатты дагы эмне көбөйтүш керек. Ошол максатыбызды конкретный план коебуз, конкретно болуш керек. Ар бир каталогго, ар бир күнгө, кайсы айда директор болосуз, кайсы айда канча акча иштейсиз, канча убакытта сиз. Мисалы үчүн мен ушул жерде айтып кетейин, мен Арифлеймге келгенде 2014-жылы майдын аягында келгенмин. Мен майдан баштап январга чейин 2015-жылы мага спонсорлорум Махаббат Маткаримова, мен өзүм апам, анан Мимоза Маткаримова эжем акчамды эсептеп берген. Эгерде сен мына ишти кылсаң, 8 айда примерно премия $1000, азыр 100 000 болуп калган. Дополнительный автобонустар менен 300 000 акча алышың мүмкүн. Бирок ал үчүн мына ишти кылышың керек деген убактысы бар эле. Конкретно качан, кайсы айда канча акча иштешим да. Ошонун үстүндө иштедим. Таштап койгум келген, ыйлаганмын. Бирок акырында мен 334 000 акча алдым. То есть мен максатыма даже чуть больше жеттим. И, конечно, бул жерде убакыт дебейм менчи. Бул жерде кыргызчасы кандай болот билбейм. Приоритет коюш керек. Например, эгерде сиз азыр эмне болуптур, вебинарга кирбей, андан көрө жарым саат бир киномду көрүп алайын дей турган болсоңуз, ничего страшного, жарым саат менен эч нерсе өзгөрбөйт. Но күндө жарым саат, бүгүн жарым саат, эртең жарым саат сиздин убактыңыз өтүп атат да. Просто приоритет коюш керек. Мен бүгүн муну кылам, муну кылбайм. Мен ушул приоритет боюнча дагы мен өзүмдү эле пример кылайын. Мисалы үчүн, иногда бывает, что сен сериал көргүң келет, аябай көргүң келет. Но сериал көргөндүн ордуна мен эртең менен идиш жууп атканда, кызым мектепке жөнөтүп атканда, телефонумдан, ютубтан вебинарды, мага пайдалуу вебинарды коем дагы, угуп ишимди бүтүрө берем. Же болбосо приоритет койгондо, мисалы үчүн, мен жаңы баштаганда менин күйөөм аябай каршы болгон, өтө прям ужасно. Воскресенье күнү бизде шашлык болот болчу. Да,
шашлык болот болчу. Күйөөм достору менен жайында шашлыкка барат. А мен барбай койсом, кана сен досторуң тоготпойсуң, сен ушундайсың дейт эле. Мен экөөбүз аябай урушат элек. Мен билем бир жолу вот менин школам, сабагым саат 4-тө башталмак. Мен саат примерно 2:30-3 болуп атат. Мен бир токойго машина менен кетип атам. Мен школага барышым керек деп айтсам, жок барбайсың, надоел сенин школаң, андай мындай деди. Хорошо деп кетип атам. Бирок мен школага барышым керек, потому что мен ошол 300 миңди алыш үчүн мен ошол школага келишим керек эле. То есть, естественно, приоритетти сиз максатка карап коесуз да. И машинадан шарт түштүм, жол боюнда билбейм каерде, токойдун ортосунда качтым, иши кылып метро таптым, школага вовремя успеть эттим да. То есть азыр мен азыр 2 айдан бери үйдө отурам, зарабатываю, да. Но когда-то я приняла решение, мен приоритет койдум. Надо, не надо. Мага азыр ушул керек, но чё страшного, да? Мисалы үчүн магазинге барганда сахар алыш керек, да, бирок списогуңузда бар, сахар алышыңыз керек, бирок сахар албасаңыз деле, сиздин жашооңуз өтө берет ошондой эле. Надо и не надо деген эки, бүгүн буну кылсам мен эмнеге жетем, кылбай койсом эмнеге жетем деген өзүңөргө суроо бергиле. Когда адам өзүнө өзү канааттанбаса, өзүнө өзү көп суроо берсе, обязательно результат болот. Мен ушул жерден айта кетейин, Инстаграм баракчама кече жакында эле пост киргиздим. 19 жестких надо деген. Ошол посту окуп чыгып, түбүнө комментарий калтырыңыздар. Инстаграмда Баратова нижний пробел Өмүркан деп жазсаңыздар болот. Анан мен айткан эле баягы эмнеден кече алам приоритет. Уйкудан, жалкоолуктан, сериалдан, ушактан, шашлыктардан, туулган күндөрдөн, гап, бизде гап деген бар, дагы эмне деген бар? Касса. Ошол нерселерден кетиш керек. Иногда кызыңды таштаганга адам жок, бирок кызыңды таштап коюп школага кеткен убактар болгон да. Но это мне надо было. Азыр вообще не жалею, да. Жакындарыңыз менен келишим түзүш керек. Мен күйөөм менен келишим түзгөнмүн, апам мен менен келишим түзгөндөй эле. Мен бая айттым, обязательно. Ты мне не мешай, дай мне вот столько времени. Если я не буду делать результат, мен результат болбосо, анда мен Арифаимди таштайм. Же болбосо андай деле эмес, давай мага ушунча убакыт бер. Мен өзүмдү попробовать этип көрөйүн. Эгер болбосо, шерине тойда, эгерде менде результат болбосо, башкача жол тутам дегендей эле. Обязательно жакындарыңыздар менен келишим түзүш керек. И тааныштардын тизмегин түзүш керек. Эгерде бүгүн мен билем, мына жерде менин командамда жаңы кыздар бар, башка дагы командаларда, биздин общий командабызда жаңы кыздар бар. Ошол жаңы кыздар, жигиттер, да, бүгүн калбастан Москвадабы таанышың, Екатеринбургдабы, Кыргызстандабы обязательно тааныштарыңыз тизмегин түзүңүз. Биз мусулман калкында, кыргыздарда, өзбектерде, тажиктерде биз тууганчылбыз, потому что биз мусулманбыз, ошон үчүн бизде эмне список түгөнбөйт. Жок дегенде Инстаграмдан бир адам менен таанышасың, жок дегенде бир адам менен маектешесиң, сенин уже таанышың да. Жок дегенде бир адамда кеминде, менде вообще тааныш жок деген адамда минимум 20 тааныш келип чыгат. Ошол тааныштарды чакыруу менен баштайбыз. Ишеним болуш керек обязательно. Биринчиден өзүңүзгө менин колуман келеби, менин колуман келет деген вера, да. Экинчи, наставнигиңизге болуш керек. То есть сизди чакырган адамга, спонсорго, эгерде ал адам сизге караганда, өзүңүзгө караганда сизге көбүрөөк ишенет да. Үчүнчү, компанияга жана продукцияга ишеним болуш керек. Эгерде сиз компаниядан өзүңүз сомнение кылып аткан болсоңуз, мен болбойм директор. Бар ошондой адамдар арабызда, иногда болуп калат, өзүбүздө деле да. Ишеним жок болсо, анда результат болбойт. Бул дагы для того, чтобы башташ үчүн биринчи сомненияны жоготуш керек. Мындан мындай эле да, пример. Бизде примерлер толтура. Мен эле эмес да, просто мен бүгүн силерге выступать этем, бүгүн мени пример кылып алгыла. И карама-каршылыктар жеңүүтү, бул андай өзүнчө тема, бирок ошолорго карама-каршылык. Саникованын сөзү бар, бриллиантовый директор. Наденьте бронежилет деген. Сөздөр болот, ушактар болот, уруштар болот, ошого бронежилет кийип алып, тупо наушникти кулакка салып,
идите к своей максатыңарга дальше эмне приоритетти коюп кетишиңер керек. Потому что это вам силердин результатка чыгышыңар бир гана өзүңөргө керек. Эми сонун жерлери башталды. Мен азыр кантип иштешим боюнча мен эртең менен вебинарларга киргендерге айтканмын. Личный баалымды кантип жасайм, өзүм 150 баалым кантип жасайм. Өзүбүздүн магазиндди алмаштырабыз. Сен баары бир ошол Head and Shoulders'ты аласың, андан көрө биздеги Hairix шампуньун ал. Или болбосо сен баары бир кызыңа, балаңа витамин алып бересиң, ошону Oriflame'ден ал. Сен баары бир тишиңди Colgate менен жуйсуң, андан көрө Oriflame шведская натуральная. Менин бир клиентим бар. Арзан чыкканда 20 паста алып коет, потому что башка паста менен жуя албайт. Мындай жуусам кыттырабы эле бир нерсе боло берет дейт да. Качествосы вообще сонун. И каталог көрсөтөбүз, да, көрсөткөнбүз. И интернет аркылуу азыр прямо актуальный тема бул, интернет аркылуу заказ алабыз. Эгер жаңы келген адамдар болсо, ой, Сатарова Гульсара, это в нашей команде, менин командамдасыздарбы? Приятно, видите, уже командаңыздарда каяктан адамдар кошулуп атканын билбей каласыз. Эгерде сиз жаңы жазылган болсоңуз, обязательно биринчи успешный стартовый программаны алып өтүңүз. Бул сизге аябай чоң жардам берет, чтобы кошумча чөнтөгүңүздөгү акча адамдарга көрсөткөндө мен 150 балл жасаганым үчүн могу Жордания Эссензия духисин алдым дегендей. Экинчи шаг, үчүнчү шаг обязательно ар бир шарттан пайда көрөсүздөр. Сонун азыр менчи Жордания Эссензияны мен сүйөм да. 2015-жылы биз Валенсияга барганда ар бирибизге бирден подарок эткен. Элестетиңиздер, там было 3,5 3,5 миң участник болгон. 3,5 миң участникке бирден компания Жордания Эссензия парфюмерный водасын подарок эткен. Ошол күндөн баштап менин самый любимый ароматым бул Жордания Эссензия Gold. Болгону 199 рубльга алып. Ушуну айтып элем, эмне адамдарды чакырсаңыздар болот. И мен азыр көбүнчө wellness'тер менен личный баалым жасайм. И мага күнүнө Инстаграмда, Одноклассниктен заказ беришет адамдар. Мынакей, мына жерде пример, эгер окулуп аткан болсо, недавно эле 13-октябрда кандай сиз Oriflame'де иштейт окшойсуз, заказ берсек болобу? Бетке кандай крем керек? Вот, то есть мен азыр личный баалымды через онлайн. Бүгүн дагы буквально бир кыз мага Divine заказ берди. То есть мага это легко. Просто мен бардык соц тармактарыма мен Oriflame'де иштейм. Менде постоянно Oriflame'ден сүрөттөрү, рекомендациялар кантип колдоном, ошонун баарын киргизип турам. Ошон үчүн адамдар менин Oriflame'де иштешимди билет да. Личный баал жасаш оңой эле. Если силер нович продукциялар бар, аны кошпой коюп турмун, кечиримсиздер. Эми сонун темага келдик, бул рекрутирование. То есть Гүлбахар Темирова экен, кечиресиз. Биякта соц тармактарда иштөө онлайн самый актуальный тема. Ушул боюнча дагы сонун слайдтер бар. Белектерге чакырабыз. Биз подарок другу деген ушул метод менен аябай биринчи иштегенде аябай өскөнбүз. Эгер ушул метод менен иштегендер болсо, азыр сиздерди күтөбүз. Барбы ушул метод менен азыр күнгө чейин иштегендер, плюстарды басабыз. Тааныштардын тизмеги менен иштейбиз. То есть келген адамдын таанышынын тизмегин алып каласыз, ага чаласыз, андан алыс списоктон келгенге дагы алып каласыз. Ушинтип ал тааныштардын тизмеги эч качан түгөнбөйт да. Мастер-класска чакырабыз. Бизде командабыздын өзүбүздүн ар суббота сайын мастер-классыбыз болот. Ошого мастер-класстарды чакырабыз. И активный контакт кылуу. Активный контакт кандай десем, бул метродо иш кылып саламатсызбы, кыргызсызбы деп жөн эле таанышып, номерин алып, сиз командага чакыруу да. Бул дагы биздин эмне? Анакей, азыр Одноклассниктен жазган кыз мына Divine синий деп мага WhatsApp'тан жазып атат. То есть ушул эми түрлөрү көп. Мен просто азыр актуальный болуп аткан эле методдорду алдым. Эми мен азыр көбүнчө мен онлайн кантип иштейм да.
Онлайн иштеш үчүн обязательно өзүнүн ал жерде дагы планкалары болот, обязательно жасай турган нерселер болот. Примерлер менен бар. Пост киргизебиз. Обязательно пост киргизүү деген кичине сүрөттүн астына бир баяндама жазып коюу. Мен паланчаева паланча, или болбосо историяңар жазып койсоңор болбосо мен мына продукцияны жакшы колдоном, ушул мага жагат, өзүңөр жөнүндө, балаңар жөнүндө, кылган ишиңер жөнүндө, помада жөнүндө, в общем все, что силер эмнеден жакшы билсеңер, эмнеден күчтүү болсоңор, ошол жөнүндө жазып койсоңуздар болот. Бизде даже катты чеже бар, я знаю, 57 жашта, ал эже дагы пост киргизет. То есть мен жаза албайм да деп эле, мен деле башында жаза алчу эмесмин. Ой, чачым не то, кирпигим не то, бетим не то, прическам не то, настроениям не то, киргизбей эле коеюнчу деп. Но обязательно бирден күнүнө пост киргизип коюш керек. Мен дагы буну менен смириться эте албайм. Мен эгерде бир күн киргизсем, 2 күн киргизбейм. Но постоянно кылсаңар, обязательно bundan да результат болот. Күнүнө сторис тартыш керек. Сторис деген как WhatsApp'та статусту билесизби? Мынакей бизде раскрутка группа бар. Понедельниктен суббота күнгө чейин 18:45 обязательно хэштег менен пост киргизебиз. Күнүнө сторис тартуу. Сторис деген бул кандай десем, статус бар го WhatsApp'та. Ошонун эле просто Instagram'дагы түрү. Күнүнө эмне кылып атасың, эмне жеп атасың, эмне кийип атасың, күнүмкү жаш. Просто мен силерге суроо берем да. Жылдыздарды эмне үчүн карайсыңар силер? Жылдыздардын жашоосу просто күн. Мисалы үчүн, самый популярный Инстаграмда азыр Анжелика. Анжелика күндө жашаганын, чуть ли не туалетке кирбегенден баштап баарын эмне тартат, киргизет да. Ошол эле нерсени силер киргизсеңер. Башында мага да кыйын болгон. Азыр мен мындай уялбайм, барьерим жеңдим. Косметикам барбы, жокпу? Идеальный момента не бывает. Не надо ждать идеальных моментов, да? Ошон үчүн балдарыңыздарды киргизиңиздер. Аз-аздан көрөт, но зато дальше адамдар көрөт. Личный бренд. Просто мен бая айткандай, силердин Өмүркан Баратова Oriflame'de иштейт деген бренд болуш керек да. Сунуш жазуу, личный брендинде толтура видеолор бар. Сунуш жазабыз обязательно. Сунуш жазуу деген определенно өзүңөрдүн текстиңер ар кимдики өзүнүкү болуш керек, потому что менин текстим Элбан эжеге туура келбейт. Мисалы үчүн да. Сунушту жазабыз. Анан Одноклассниктен, Инстаграмдан адамдарга жөнөтөбүз. Бирок сиз аны жөнөткөн убакта алар силерге да, я хочу вашу команду, же болбосо эмне жумуш десе, силерде ответ болуш керек. Ответ болуш үчүн обязательно презентацияны жакшы айтышты билиш керек. Онлайн мастер-класс, то есть бул деген бардыгы эле өтө бербейт. Эмнени колдонуп атканыңарды кичинеден видеого тартасыңар. Прямой эфир кылсаңар болот ушул эле темада. Мен, например, заказымды алдым. No крем соонун, Novage креми соонун дегендей эле. YouTube, мен YouTube'да жазбапмын. Постоянно, эгерде силер онлайн иштейм дей турган болсоңор, постоянно жаңы неме онлайн болушуңар керек. То есть если бирөө сизге жазса, сиз ответ бере турган болуш керек. И жаңы досторду кошуп күндө отписка, ал жөнүндө дагы сонун айтып беребиз. Бирок мынакей мен силерге примерди айтайын. Бул менин 3 примерим, 3 мисал. Только личный брендке келген адамдар. Азыр 3-өө тең, мында 3 пример бар экен, батпай калды. Инстаграмдан, бардыгы 3-өө тең Инстаграмдан личный брендке келген адамдар. Мынакей, саламатсызбы дейт, 21-сентябрда сиз менен иштесек болобу деди. Саламатсызбы, ооба болот. Мен бул кызды жаздым, кече жакында эле 51 балл жасады менин командамда. То есть, если сиздер интернетте жакшы, интернетте сразу результат болбой керек, но силер лучше болушуңар керек, көп нерсени билишиңер керек. Күндө жаңы, например, каталог таркатыштын жаңы нерсеси жок да, интернетте иштеш үчүн күндө жаңы нерселер чыгып турат. Технология аябай тез өнүгөт, силер ошого готовый болушуңар керек. Мына жерде 13 октябрь или сентябрь, октябрда, 12 октябрда мен бечара болуп, операциядан кийин үйгө келип жатып эле караңгы жерде какой наш хороший бизнес, можно дома зарабатывать деп айтып койгон сөзүмө Айгүлүү деген эже, если бул жерде болсо,
Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про бизнес деп жазыптыр. Ал эже дагы менин командамда. То есть, ну это реально, если силерде желание болсо да. Андан мурун эмнерде канчанчы дагы сентябрда экен. Саламат, мен дагы саякатка баргым келет деп жазды. Анда жазыңыз номериме дедим. Жазды. Ал эже дагы командама регистрация болду. То есть мен примерно ушул 14 каталог, 15 каталог ичинде 15ке жакын адам каттадым. Баардыгы соц тармактардан. Бир экөө үчөө эле тааныштарым. То есть тааныштардын тизмегин түзүп, жөн эле буну чакырдым дебестен 7 касание деген бар да. 7 жолу айтыш керек. Аяктан айтып коюш керек. 1 жылдан кийин өткөндөн, 1 айдан кийин өткөндөн кийин же болбосо ошол бирок сиздерде ал адамдар өзү жазыш үчүн силерде результат болуш керек. Результат болуш үчүн силер обязательно катуу тез иштешиң керек, чтобы нормальный адамдар силерди көрүп келиш үчүн да. Бул реальный примерлер. Эгерде мына жердеги сүрөттөр көрүнүп аткан болсо, өзүңөр сүрөткө тартып алсаңар болот. Салам Дилдара дейт. Плюстарды басабыз, эгер көрүнүп аткан болсо сүрөттөр. Бул реальный примерлер. Мен өзүм придумать эткен жокмун. Болгон нерсени жаздым да. Ким онлайн ушул ушулардын ичинен бирөөсү менен жок дегенде иштегендер болсо, давайте плюс коебуз, потому что не единственное я, да, башка адамдар дагы көрсүн, что мен эле эмес, башка адамдар дагы онлайн иштейт. Ким онлайн менен иштейт, кайсыл жол менен иштейт. Давайте жазып өтөбүз, көрөйүн. Бизде аябай көп вебинарный комнатабызда адам бүгүн Гүлнар эже интернеттен иштейт экен менин командамда. Айсалкын, Элбан эже, Алтынай Инстаграмдан, Сажида эже, Зүлфия онлайн, офлайнда. Онлайн иштегендер аябай көп, потому что жүгүрүп барып 5 каталогтар мен башында таркаткам. Иногда мен азыр деле таркатам, только тааныштарыма да. Андан көрө мен 5-10 адамга интернеттен жазып койсом, мага выгодныраак болот, потому что менин убактым көбүнчө обучение командамды үйрөтүүгө өтөт. Ошон үчүн мен постоянно офисте болушум керек. Ошон үчүн мага интернет аркылуу иштеген мага ыңгайлуураак. Анан эгерде сиздер мен Кадырова Ажара да интернет аркылуу, Инстаграм аркылуу келген экен. Вот менин командамда мына жерде дагы турат. Тургунбаева Канике Инстаграмдан 1 жыл мурун жазган экен, 1 жылдан кийин өзү жазды. Кече регистрация болду, адам уже артынан каттады. Канике, эгер сен ушул вебинарды көрүп аткан болсоң, мына жерге мен Канике деп жазып койсоң болот. 1 жыл мурун мен бул кызга жазган экенмин. Кандайсың? Мен бирок Арифемге чакырайын деген намеренияда. Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Каерден болосуң? Канчанчы жылкысың? Эмне болуп иштейсиң? Кайсы шаардасың деп жазгам. 1 жылдан кийин ал кыз өзү мага Инстаграмдан көрүп, наблюдать этип жазды. Азыр менин командамда да. То есть 1 жылдан кийин силер обязательно результат кылсаңар, силердин страничкаңар кызыктуу болсо, адамдар өзүлөрү эле жазып башташат. И самый главный, мен онлайн иштейм. Каникей, Анакей айттым го. Каникей биздин командага куш келипсиң. Вот мен жаңы Екатеринбургдагы жаңы бизнеске келген менин күчтүү лидерим 1 жылдан кийин келди. Эгерде сиздер онлайн иштейм десеңиздер, обязательно офлайн, то есть күндө обучение кылыш керек, сабактарга келиш керек. Обязательно мындай интернеттен түшүндүргөнгө караганда, телефондон түшүндүргөнгө караганда жүзмө-жүз да. Өзбектерде сонун сөз бар го, мехр көздө деген да. То есть көз жекеме-жеке көзүңө түзмө-түз болушуп сүйлөшкөн, эмне жетсин? Обязательно ошол нерсе болуш керек. То есть онлайндагы, офлайндагы алып кетишиңер керек. Эгерде силер онлайн адам тапсаңар, алар Москвада болсо жолугуп сүйлөшүп айтып деген. Мына жерде пример келтирген үчөө дагы, экөөсү мен уже жолуктум. Өзүм лично бирөөсүнө жолуга элекмин, буюрса жолугабыз азирээк.
Э, и обучение боюнча молодец канекей. И обучение боюнча да, үйрөнүү боюнча обязательно сиз чакырган спонсорду угуңуз. Пожалуйста, вебинарга кириш керек. Школага катышыш керек. В ютубтан но видеону көрүш керек, китеп окуш керек, саморазвитие. То есть мен ушул нерсеге аябай көп белгилеп кетем. Азыр бизде 21-кылым. 21-кылым век саморазвития, да, то есть аудиокнигалар бар, толтура мотивационный роликтер бар. Инстаграмдан кантип иштейм, Одноклассниктен кантип иштейм деген суроолоруңардын баардыгына ютубта миллион ответ, миллион видео бар да. Поэтому командам мына ушуну айтты болду көрдүм дебес да. Силер дагы жаңы нерсени, идеяны чыгарышыңар керек, жаңы нерселерди көрүш керек. Мисалы үчүн менин командамда Чачкей деген лидер бар. Старший директор, квалификация старшего, золотого директора. Баарыңыздар тааныйсыздар. Ошол экөөбүз бир нерсе тапсак, сразу бири-бирибизге жөнөтөбүз. Түнү, күнү, неважно. Мы, потому что мы единомышленники. Биз койгон максатыбыз Өмүркан, Омкан мынтиптир, Чачкейже мынтиптир, мындай кылбайлыбы депчи. То есть это очень, очень даже хорошо, да. Өзүң эле командаңды сүдүрө бергенден көрө единомышленник болгондор, это очень круто. Инстаграмдан үйрөнөбүз, то есть лидерлерди карайбыз, эмне иш кылып атат. И дагы самый сонун жери бул уккан нерсеңизди бүгүн мен сонун лайфхактарды сунуш кылсаңыздар болот, мастер класс өткөрсөңүздөр болот, онлайн деп айттым. Ошонун баардыгын 72 сааттын ичинде жасоо керек. Это очень важно. Эгерде силер ушундай кылыш керек экен деп койсоңор, сразу кылбасаңар, анда ал нерсе силерге мөмө бербейт да. Ошон үчүн уккан нерсени мен ошол Чачкейже укту, сразу жасайт. Гүлнара же менин командамда тоже укту, сразу жасайт. То есть это очень важно. Бул характер болуш керек. Айттыңбы, ошол нерсени сразу кылып үйрөнүш керек. Семинарлар барыш керек компания тарабынан, биз спонсорлор тарабынан уюштурулган семинарларга барыш керек. И китептерди окуш керек. Толтура бизнес книгалар бар. Азыр да, привычка. Туура айткан. Азыр китептердин түрү бар. Азыр бизнес тренингтердин түрү бар. Кыргыз тилинде десеңер кыргыз тилинде, өзбек тилинде десеңер өзбек тилинде, орус тилинде десеңер орус тилинде. Дүйнөлүк Брайан Трейси полностью кимди кааласаңар ошонун ролиги, баардык обучающий системасы баардыгы ютубта бар да, если вот именно кааласаңар. Но көбүнчө Арифлеймде иштеген лидерлердин кантип иштөө жолдору деген видеороликтерди көрүп, тезирээк результат кылганга аракет кылган да. Стрела, летящая в цель, то есть на пейзаж не отвлекает. То есть силер, мен бая айткандай, максатты койдук, жана биз директ конкретно койдук да. Мен могу жерде директор болушум керек, Турцияга барышым керек, мен муну кылышым керек деген максатты койдуңар. Анан да, эгерде, например, жаана аткан болсоңор, ошол ок, стрела, и айланып кетет. Ой, могу гүл сонун экен, могу дарак сонун экен, мына жер сонун экен деп барса, анда максатына жетпей калат. Силерде дагы акам урушуп атат да, укам урушуп атат да, личный баллымды кыла албай атам да. Эгер сен личный баллыңды кыла албасаң, бизнес кура албайсың анда сен. Если сен каталогдо 2 адам жаздыра албасаң, анда сен бизнес кура албайсың. То есть сен бизнеске деп келдиң, будь готов сделать что-то, не что-то, а много чего, да, потому что бизнес, успех, да, от слова успеть, да, ийгилик, не, баардык нерсеге успеть этип, баардык нерсени кыла билгенде анан результатка, ийгиликке жетишесиңер. Ошон үчүн обязательно на пейзаж не будем смотреть, будем идти к цели, өзүбүздүн максатыбызга барабыз, ошол жака аракет кылабыз. Аягында мен бул обучение боюнча да, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу, бул сонун сөз. Чыңгыз Айтматовдун биздин самый великий жазуучубуз да. То есть адам болуу деген, мен адам болуу деген эмес, мен сиздерге күндө окуп бир нерсени, жаңы нерсени билүү, күндө
кандай десем, күндө бир нерсени жаңы билип, жаңы нерсени үйрөнүү аябай кыйын да. То есть өзүң заставлять этип, вебинарга кир. Мына жерде азыр канча адам отурат, канчасы чыгып кетти да. Вебинарга кир. Өзүңдү кыйнап, полицтер менен жок дегенде 10 адамга сунуш жөнөт. 10 жазылган адамга сүйлөшүп чык, өзүң заставлять этишиң керек да. Ошондо анан результат болот. Это самая тяжелая работа, работа над собой. Ошон үчүн өзүбүз менен өзүбүз иштешти үйрөнөбүз. Болду, менин темам бүттү. Эми мен суроолорго кезек берейин. Мен канча мүнөт сүйлөптүм? 1 саат сүйлөдүм. Суроолоруңуздар болсо беребиз. Суроолоруңуздар жок болсо анда коштошобуз. Вебинар жаккан болсо сиздерди раскрутка чатта күтүп калам. Комментарийлериңерди, комплименттериңерди или болбосо инстаграмга, анан ютубка жазсаңыздар болот. Ютубка обязательно бул видеону киргизебиз. Гүлсара эжеге жагыптыр.